Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Барабарсыздыктардын теңдемелерден артыкчылыгы теңдемеде бир же бир канча чыгарылышка ээ болсо, барабарсыздык чексиз көп чыгарылышка ээ болот. Алгач барабарсыздыктын белгилери менен таанышып алсак, чоң, кичине, чоң же барабар, кичине же барабар. Ошондой эле барабарсыздыкта көп колдонула турган элементтер: минус чексиз, плюс чексиз, тиешелүү. Эми мисал карап көрсөк, x чоң 4төн. X бул жакта 4төн чоң болгон бардык маанилерди ала алат. Мисалы 4,1, 4,2, 4,3, 5, 7, 9 жана башка чексизге чейинки маанилерди ала алат. Эми муну координат огунда көрсөтсөк, демек x 4төн чоң болгон маанилерди ала алат. Башкача айтканда 4түн оң жагындагы сандардын баарын алат. Демек жообун төмөндөгүдөй жазабыз. X тиешелүү 4төн плюс чексизге чейин. Жообунда биз 4тү кошо жаздык, бирок X'тин ордуна 4тү койсок, барабарсыздык шарт аткарылбай калат. Башкача айтканда 4 менен 4 барабар болуп калат. Эмнеге биз ушундай кылып жаздык? Себеби бул жакта турган тегерек каша 4 өзү кирбейт. Андан кийинки маанилер кирет дегенди түшүндүрөт. Демек жооп туура. Дагы бир мисал. X кичине 3төн. X бул жакта 3төн кичине болгон бардык маанилерди ала алат. Мисалы 2,9, 2, 1, минус 1, минус 5, минус 11 жана башка чексизге чейинки маанилер. Эми муну координат огунда көрсөтсөк, демек x 3төн кичине маанилердин баарын ала алат экен. Башкача айтканда 3түн сол жагындагы сандардын баарын алат. Демек жообун төмөндөгүдөй кылып жазабыз. X тиешелүү минус чексизден 3кө чейин. 3төн кийин дагы тегерек каша болду. Дагы бир мисал. X чоң же барабар 5. X чоң же барабар 5 деп жатат. Демек x бул жакта 5ти өзүн жана 5тен чоң болгон бардык маанилерди ала алат. Мисалы 5. 5 өзү да кирет бул жакта. 5,1, 5,2, 6, 7, 8, 9 жана башка чексизге чейинки маанилер. Эми муну координат огунда көрсөтсөк, демек x 5 жана 5тен чоң маанилердин баарын ала алат. Башкача айтканда 5 жана 5тин оң жагындагы сандардын баарын алат. Жообун төмөндөгүдөй кылып жазабыз. X тиешелүү чарчы каша 5тен плюс чексизге чейин. Бул жакта чарчы каша 5 өзү кирет дегенди түшүндүрөт. Эми сиздерге тапшырма, төмөнкү барабарсыздыкты чыгарып, жообун комментарийге калтырыңыздар. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.